Шайлоо мыйзамдарын жана саясий партиялар боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү азыркы учурдагы эң актуал жана кечиктирилбей чечиле турган маселе. Биз биометриялык технологияларды колдонуу менен ар бир шайлоочунун добушу так эсептелип, добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалоодон арылдык. Бирок шайлоо процессин толук бойдон кемчиликсиз өткөрүүгө даярбыз дегенден алысмын. Мисалы, добушту сатып алуу, партиялык тизменин сапаты жана туруктуулугу, шайлоо фондунун өлчөмү сыяктуу маселелерди чечиш керек. Шайлоочулардын тизмесин тактоо функциясын мамлекеттик каттоо кызмат эмес, логикага ылайык борбордук шайлоо комиссиясы аткарышы керек. Ушул сыяктуу маселелерди мыйзам жолу менен тактап, бардык шайлоо эрежелерин мыйзам менен бекитип, партияларга, шайлоочуларга белгилүү кылуу зарыл. Абдан маанилүү нерсе, шайлоо эрежелерин баары тең шайлоого 1 жыл калганга чейин аныкталып, андан кийин шайлоо жөнүндө мыйзамдарга оңдоолорду киргизүүгө болбойт. Партиялар так аныкталган, алдын ала белгилүү болгон мыйзам нормалары менен шайлоого барышы зарыл. Бул боюнча тиешелүү мыйзамдык чектөөнү коюу керек.